Урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан мээримдүү жана райымдуу Аллах Таала баардыгыбыздын тутуп жаткан орозолорубузду кабыл кылган болсун. Пендечилик кылып койгон ката кемчилик күнөөлөрдү Аллахым өзүнүн райымы менен кечирген болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алал мутасаххирин." Ибн Умар радиаллаху анхуман риваят, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саарылык жегендерге Аллах Таала өзү жана анын периштелери рахмат жаадырат" деген. Демек, урматтуу туугандар, саарылык туурасында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көптөгөн хадистерди айткан. 17ден ашык сахабалардан риваят келет саарылыкты ичүү туурасында, саарылыкка туруу туурасында. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саарылыкты жегендерге, саарылык эрте мененки ооз жапканга турганда убакыт, саарылык арабча сухур деп коет. Саарылыкка туруп, саарылыкты жеген адамдарга жараткан Аллах Таала өзү дагы жана периштелери дагы рахматы жаадырат" деген. Эгерде биз Алланын рахматын, периштелердин рахматын алууну кааласак, анда эртең менен саарылыкка турушубуз керек туугандар. Орозонун берекетинен саарылыкта тамак жегенди үммөт үчүн сооп иш кылгандыгы Аллах Тааланын чоң белеги жана жакшылыгы болуп эсептелинет. Ушуга да мусулмандар үчүн улуу сооптор берилет. Көптөгөн хадистерде саарылык жегендердин сооптору баяндалган. Аллама Айни рахматулла алейхи 17 сахабадан саарылыктын сооптору тууралуу хадистерди жана саарылык кылуу мустахап экендигин жазган эле. Биз мусулмандар менен жөөттөрдүн ортосунда айырмасы, алар деле орозо тутушкан эле. Бирок мусулмандар менен алар менен болгон айырмасы, алар саарылыкты жеген эмес. Мусулманчылыктарда, ислам динибизде эртең менен туруп саарылыкка туруш керек. Көптөгөн адамдар өздөрүнүн жалкоолуктарынан ушул чоң сооптон кургалып жатышат. Ал эми башкалар болсо таравих намаз окугандан кийин тамакты жеп туруп, анан кийин уктап, эртең менен саарылыкка дагы турбайт, багымдатка дагы турбай калат. Кээ бир адамдар түн жарым саарылыктын убактысы башталат дешет. Ошондуктан эртең менен туруп саарылыкка туруш керек туугандар. Саарылыкта жакшылык бар, саарылыкта береке бар. Эгерде түндү 6га бөлө турган болсок, эң акыркы бөлүгүндө саарылык кылуу эң жакшыраак болуп эсептелинет. Саарылык жегенин сооптору тууралуу көптөгөн хадистер айтылган туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Биз менен ахлил китеп, жөөттөр жана насаралар ортосундагы айырма, алар саарылыкты жеген эмес." Дагы бир жерде айтылган: "Саарылыкты жегиле" деп айтылган. Санткени саарылыкта береке бар деп айткан пайгамбарыбыз. Саарылыкты жегиле, анткени саарылыкта береке бар деп айткан пайгамбарыбыз. Башка орунда дагы айтылган 3 нерседе береке бар. Ошолордун бирөөсү жамаатта береке, бирөөсү эртең менен саарылыкка турганда береке бар деп айтылган эле. Качанда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кайсыл бир сахабаны өзү менен бирге саарылык жегенге чакырса, пайгамбарыбыз мынтип айтат эле: "Кел, берекелүү тамактан же" деп айтат эле. Анткени саарылыктын тамагы бул берекелүү тамак деп айткан пайгамбарыбыз. Бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Саарылыкты жеп орозого кубат алгыла" деген. Эртең менен туруп саарылыкты жеп, ушул жактан өзүңөргө орозого кубатты алгыла деген эле. Түштө бир аз уктап туруп, түндүн акыркы бөлүгүнө турууга жардам алгыла деп айтылган эле. Абдулла ибн Харис радиаллаху анху бир сахабадан риваят кылат: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саарылык жеп жаткан мезгилде барып калдым. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бул Аллах Таала силерге берген берекелүү нерсе" деген. "Аны эч качан таштабагыла" деп айткан. Саарылыкты Аллах Таала жакшылык кылып берген, береке кылып берген, саарылыкты таштабагыла деген. Азыр кээ бир адамдар
кечинде таравихтан кийин үйгө барып курсактарды тойгузуп, анан бир аз уктап турайын деп, же саарлыкка турбай эле коеюн, курсагым тоюп калган да деп, саарлыкка турбай коюп атат. Андай жакшы болбойт. Саарлыкка турсак жакшылык алабыз, береке табабыз. Жок дегенде курсактар ток болсо дагы, акыркы 6 бөлүгүндө туруп бир курма болсо дагы, бир уртам суу болсо дагы саарлыкты жеп коюшубуз керек туугандар. Ушул саарлыкта береке бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн хадистеринде саарлык жегенге кызыктырылган эле. Эч болбогондо дагы бир үзүм нан жеш керек, же бир уртам суу болсо дагы ичип алга дегенге чейин айтылган эле. Ошондуктан бул соопко өзгөчө көңүл буруу зарыл. Орозо туткан киши үчүн саарлык жеш пайдалуу экен. Жана сооптуу нерсе. Бирок саарлыкка көп азайтып жиберүү да, же өтө көп кылып жиберүү зыян экен эске тутуу керек. Хафиз ибн Хажар рахматулла алейхи Бухари китебинин чечмелөөсүнө жазган, саарлыктын берекеси бир канча себептен болот деген. Кайсыл себептер десе, биринчиден сүннөткө ээрчигендиктен береке деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саарлыкка турган, пайгамбарыбыздын сүннөтүн ээрчигендиктен саарлыкта береке бар. Экинчиден китеп ээлдерине, мындайча айтканда жөөттөргө карама каршылык болгондугуна саарлыкта береке болот. Анткени алар саарлыкты жеген эмес, мусулмандар аларга окшошпош үчүн эртең менен туруп саарлыкка туруш керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, саарлыкка бардыгыбыз тең турайлы. Курсагыбыз ток болсо дагы, уйкубуз келатса дагы саарлыкка туруп, саарлыктарды жеп, багымдат намазды окуп, анан кийин барып эс алууга барсак болот. Ибн Дакик Алит рахматулла алейхи айткан, уламалар саарлык тууралуу төмөндөгүчө ойлошот. Орозонун максаты курсакты ач коюу, шахватты азайтуу болгондуктан саарлык жеш бул максатта каршы келет. Бирок туурасы таптакыр тамакты жебей коюу бул дурус эмес. Такыр эле тамакты таштап салуу бул дурус эмес. Курсакты аябай тоюп алуу дагы бул адамга ден соолугуна зыян келип калат. Ошондуктан туугандар, эртең менен саарлыкка бардыгыбыз тең турайлы туугандар. Орозо кармаганда 5 нерсе бар. Ушул 5 нерсе аркылуу адамдын орозодогу сооптун бардыгы кетип калат. Адам жөн эле ачка жүргөндөн башка эч нерсе таппай калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: Анаби Хурайрата радиаллаху анху qal, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' ve rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rawahu Ibn Majah. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem hadiste айтат: көптөгөн адамдар бар, орозо тутуучулар. Орозодо ачка калгандан башка эч нерсе табышпайт. Көптөгөн уйкусуз таң атуучулар бар. Алар уйкудан калып таң атыргандан башка эч нерсе табышпайт деген. Мындайча айтканда туугандар, кээ бирлер эртең менен баштап кечкиге чейин ачка жүрөт, чаңкап жүрөт, суусайт, эч нерсе жебейт, ичпейт. Бирок кечине келгенде эч кандай орозонун соун албай калат. Кээ бир адамдар бар, түнү бою уктабастан тахажжуд намаз окуйт, дуа кылып чыгат, бирок түнү уйкудан калгандан башка эч бир соопту албай калат экен. Бул кандайча туугандар? Орозо кармаган кезде орозонун максаты бул таквачылыкты жашоого алып келүү. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун." О иман келтиргендер, Аллах Таала сиз менен бизге кайрылып жатат. Иман келтирген адамдарга кайрылып жатат. Силерге Рамазан айында орозо тутуу парыз кылынды. Кандай эле силерден мурдагы өткөн муундарга парыз болгондой эле. Лааллакум таттакун. Балким силер Алладан коркосуңар. Алладан коркосуңар. Жашооңорго таквачылыкты алып келесиңер. Орозонун максаты ачка эле жүрүү эмес. Суусап чаңкап жүрүү эмес. Орозонун максаты жашоого таквачылык алып келүү. Таквачылык деген эмне? Кудайдан коркууну алып келүү. Сен эл менен жүргөндө дагы, жалгыз жүргөндө дагы Алладан дайыма коркойлу.
Адамдар көрбөй калышы мүмкүн. Жаратуучу Алла эч качан көрбөй калган нерсеси жок. Алла уктабаган, үлгүрөбөгөн зат, билбей калган нерсеси жок. Күнү түнү бардыгын билип турган зат. Аллах Тааладан чыныгы коркойлу туугандар. Орозонун негизги максаты жашоого таквачылыкты алып келүү. Эгерде биз орозо кармап жатып, ушул 5 нерсени кыла турган болсок, орозонун сооптору калбай калат туугандар. Эгерде биз чыныгы орозо болушун кааласак, мына ушул 5 нерседен сактанайлы. Биринчиси, орозо кармаган адам жалган сүйлөгөндөн сактансын. Бул 5 орозодон тышкары дагы негиз кылганга болбойт, бирок орозо учурунда өзгөчө сактаныш керек туугандар. Мына эртең менен баштап кечке чейин кыйналып орозо кармап жатабыз. Күн ысык, суусап жатабыз. Бирок кечине келгенде орозонун сообу жок болуп калса, кандай болуп калат? Ошондуктан орозонун сообу калуусун кааласак, орозо кабыл болушун кааласак, анда мына 5 нерседен сактанайлы. Биринчи, орозо кармаган адам жалгандан сактансын. Жалган айтуудан сактасын. Калп айтуудан сактасын тилин. Экинчиден, ушак айтуудан сактасын. Бирөөнү жамандабаңыз, бирөөнү ушактабаңыз, бирөөнүн кемчилигин айтпаңыз. Бирөөнү ушактоо анын этин жегенге барабар, анын канын ичкенге барабар деп айтылган. Ошондуктан орозодо өзгөчө туугандар, бирөөнү ушактап, кемчилигин айтып, жамандабайлы туугандар. Хадиси кудусиде Аллах субханаху ва таала айтат: "Я ибн Адам, ла ятумму динука ва иманука ма лам ястаким лисанука." Эй адам баласы, сенин иманың дагы, сенин диниң дагы толук болбойт, сенин тилиң түздөлмөйүнчө. Мына ушул тил түздөлмөйүнчө туугандар, эч качан иман дагы, динибиз дагы толук болбойт экен. "Ва ла ястакиму лисанука хатта тастахия мин роббика." Сенин тилиң түздөлбөйт, сен өзүңдүн Роббиңден уялмайынча деп айтылган. Качан адам баласы өзүнүн жаратуучу Алладан уялса, Алладан корксо, ошондо тилдер түздөлөт. Качан тилдер түздөлсө, анан кийин адамдын иманы дагы, адамдын дини дагы ошондо толук болот. "Ва иза назарта ила айбил холqi фалам табсур уюбак фақад ардайта шайтана ва агдабта рахман." Качанда адам баласы, сен адамдардын кемчилигин карай берсең, адамдардын кемчилигин карай берсең, бирок өзүңдөгү болгон толо токой кемчиликти карабасаң, анда сен мээримдүү, райымдуу, боорукер Аллах Тааланы ачууланткан болосуң. Ал эми лаанатка калган шайтанды, ташпаранга калган шайтанды разы кылып кубанткан болосуң дейт. Ошондуктан эч качан бирөөгө ушак кылбайлы, кемчилигин айтпайлы, бирөөгө жамандык сөздөрдү айтпайлы. Үчүнчүдөн, чагымчылыктан сактанайлы. Төртүнчүдөн, жалган ант ичүүдөн, каргануудан жалган ант иче бербейли туугандар. Бешинчиси, шахват менен дүлүгү менен чочун аялдарды карабайлы туугандар. Мына ушул 5 нерседен сактансаңыз, орозоңуз орозо болот. Болбосом орозо кармайсыз, бирок орозонун сообу жок болот. Ушул 5өөнүн 4өсү тил менен, бирөөсү көз менен болот туугандар. Ошондуктан өзгөчө ушул орозо айында көз төрүбүздү арамдан, чочун аялдардан көз төрүбүздү сактайлы. Ким Алладан коркуп, көзүн сактай турган болсо, Алла анын жүрөгүн, иманын көтөрүп салат. Ибадаттагы, орозонун, намаздын, Курандын, лаззатын, жакшылыгын, дамдуулугун Аллах Таала берет ушул адамга. Ошондуктан мына ушул 5 нерсенин, жалгандан, ушак айтуудан, чагымчылдыктан, жалган ант берүүдөн, анан кийин шахват менен, дүлүгү менен, чочун аялдарды, арамдарды сактанайлы туугандар. Ушул 5өдөн сактанбасак, орозобузда эч кандай сооп берилбейт, жөн эле ачка жүргөнүбүз болбосо. Ошондуктан жаратуучу Аллах субханаху ва тааладан суранабыз, бардыгыбыздын орозобузду Алла өзү разы боло тургандай, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөткөндөй тутуп берүүнү Аллах Таала баарыбызга тавфик, мүмкүнчүлүк Алла насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin.